Бүгүнкү 2025 алып келген бюджеттин проектин докладын уктук. 12,5%га плюс кошуп алып келип атасыздар. Же сумманы 50 миллиардка кошуп алып келип атасыздар. Албетте мунун киреше бөлүгүнүн 75%ы бул салык төлөөчүлөрдүн же биздин ишкерлердин элден түшкөн каражаттардан топтолуп атат. 75%. Демек, бул элдин акчасын биз туура пайдаланып, туура саламжалдап, максаттуу пайдаланганга биз түз милдеттүү жана талап кылабыз сиздерден. Эми тактоочуларга өтсөм, Алмаз Кушубекович. Кереки министрликтердин бюджети өскөн эмес, ошойдон калыптыр, 24 калыптыр билди уровенде. Бирок 10% өсүп атат бюджетибиз. Ошол эле мезгилде профицит деп жазып атасыздар. Бул бир. Экинчиден, чыгашы боюнча быйыл сатып алуу, жалпы мамлекет сатып алууга 79 миллиард 352 миллион сом кетип атыптыр. Ошонун ичинен bir статья бар, машиналар жана жабдуулар деген статья. 24-7 миллиард белгиленген, азыр 25-ке 17 миллиард. Жазып турду, 17 миллиард. Бул не деген чыгышалар? Эмнеге мынча кескин түрдө сумма өзгөрүп кетти, көбөйүп кетти? Биринчи айтып кетишим керек, бюджетибизде өзүнчө жанагы позициябыз бар. Министрликтер каралбаган каражаттарды жана разовалар бар өзүнчө топтолуп мероприятиялар менен жараша коюп бергенбиз. Ошо соцпакеттен анан ошо министрликтерге барат. Жабдуулар боюнча өсүш боюнча мен айтып кеткендей, азыр бар министрликтерде ошо техника обновление же жаңы техника алуу боюнча саясатты жүргүзүп атабыз. Мына азыр лесная службага, МЧСке, Минтранска, суу чарбалчылыктарга баарына биз азыр карап бергенбиз. Ошо техникаларды жаңыртуу боюнча. Жана биякта ар кандай жана офисный деятельностька карата компьютер техникада каралганда, ошо эсебинен биз азыр ошо статьяларды өстүрүп атабыз. Бул общий жана сумманы айттыңыз по статье. А мында разрезде караганда мындай кайсы министрликте эмне алар турган биз анда расчет кылып беребиз да. Конкреттүү түрүндө. Бизде билим берүү министрлигине билесиз, китепке акча жетпейт. 7-8 миллиард сом керек деп атат. Быйыл 25ке канча акча ошо китеп чыгарууга акча бөлүндү? Китеп чыгаруу жетишпейби? Ушул ремонт машинадан көрө ошо китеп көрсөк боло берет деген. Туура. Мен айтып кетейин, ошо комитетте эле бул сиз ушул маселени көтөргөнсүз. Биз айтканбыз, мына 12 жылдык реформа биз өттүк. Эми жалпысынан ошо китепти баарыбыз камсыздандырууга жалпысынан 8 миллиардга чейин бара турган көлөмдө. Ошондуктан бир заматта азыр ушу китеп чыгарганга эч кандай кажет жок. Анткени бул 12 жылдык реформа бул этап менен өтө турат. Ошон үчүн эмки жылга биз болсо 700 миллиарддан ашыгыраак ошо китептерге биз коюп бердик. Бул мындай айтканда жыл сайын 150-200 миллионго чейин жетпеген биз сумма коюп берет элек, азыр мына 700 миллиондон ашып атабыз. Быйыл болсо жана айтып кеткендей, ноутбукту алдап берип атабыз, планшеттерди. Ошо менен биз бүгүнкү күндө Мин образование койгон талаптарды биз аткарып баратабыз. Ошол чыгышалар боюнча бир берени бар. Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондунун акча каражаттарында которуу боюнча 10 миллиард. Быйыл былтыры 9 миллиард 8, быйыл 10 миллиард. Ушул акча кайсы жакка бөлүнөт? Кайсы турукташтыруу боюнча? Кодекске караганда мындай тармактар социально-экономический жагына чыгымдарга, неотложный мероприятияларга мен болсо бул боюнча сизге өзүнчө мындай расклад берем. Бул сапфонд боюнча. Анын өзүнүн эрежелери бар, чечимдери бар. Кандай бир сумма бөлүнсө өзүнүн чечим болот да. Мен аны реестр кылып сизге көрсөтүп берем. Жөлөк пулдар боюнча бюджет бөлүнүп турган акча пландалган. Былтыркы боюнча бирдей
болуп калыптыр да. Бирдей эле сумма экен. Былтыр эле 20 миллиард, быйыл 20 миллиард 600 миллион, эмди жылга деле 20 миллиард 900 миллион, 300 миллион кошупту. Бирок калк өсүп атат да. Жөлөк пулду алгандардын саны өсүп атат. Ушул социалдык өнүктүрүү министерствосунун барбы өкүлү, сиздерде эмне жөлөк пулда эмди жылы калк өспөй атабы же ошойдон калып атабы? Салмаспай Эмил Токтогонович, жөлөк пулдар боюнча 2024 менен 25 салыштырганда бекилген бюджет 2024 17 миллиард 563 миллион, ал эми болсо 2025-ке 17 миллиард 942 миллион. Жөлөк пулдар жөнүндө айтып кетсек, наоборот, жөлөк пулдар алып атканда өлчөмү өзгөргөн жок, 1200 сомдон. Ал эми жөлөк пул алуучулардын саны кескин эле кыскарды, анткени 2 жылдан бери активдүү иш-чаралар болуп, ошо социальный контракт өтүп атышат, доходторун тактап атышат, даректүүлүктү такталып атат. Ошондуктан азыр 2021 жылы жөлөк пул алуучулардын санынын 112 миң үй бүлө болсо, азыр 76 миң үй бүлөгө түштү. Саны кыскарып атабы? Саны кыскарып атат. Көбөйтүү пландалганбы же планда жокпу 2025? Жок, көбөйтүү планда жок. Азыркы учурда только активдүү пландарды ишке ашырып атабыз. Социалдык контракт бар, бизде ишке орноштуруу и жана профобучение боюнча. Алмаз Кушубекович, тышкы карыз 79 миллиард жалпы белгилениптир, тышкы карызды төлөө. Анын ичинен ички карыз канча пайыз? Значит, мына 31 август болсо 6,5 миллиард доллар болуп атат. Анын ичинен болсо 1 миллиард 900 ушу ичке карызбыз. Быйыл сырттан акча алуу боюнча ички карыздын көлөмү канча, сырттан канча акча алабыз? Бюджетке отурулган. Эми мындай айтып кетишим керек. Мында контракттар түзүлөт, договор коюлат, бирок мындай мамлекеттик госдолго бул кирбейт. Качан кирет? Бул ишке ашкандан кийин кирет. Биринчи транш болгондон кийин эле ошон үчүн бул боюнча жана докладта айтты да, ички карыздарды көбүрөөк алганга аракет кылабыз деп айтты докладта. Канча пайызын аласыздар ички карызды? Бүгүн биз болсо Минфин аркылуу азыр 1 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык, 7, 10 жылдык кагаз чыгарып атабыз. Анын купонный ставкалары менен жана түсүнүк менен караганда орточо где-то 12% деп койсок болот да. Эмнеге ички карызды көбөйтүп атасыздар? Бул карызды. Кандай? Ички карыздардын суммасын эмнеге көбөйтүп атасыздар? Анткени бул эффекти кичине мындай бүгүнкү күндө чоңураак да, чем сырткы карызды тартып келгенде. Сырткы карыз тартып келгенге процедуралар да кымбат биринчиден, экинчиден валютный рисктер да чоңураак. Пайызы көп болуп атпайбы? Ички карыз 12 деп атабыз, сырткы карыз билесиз да, биз 1% менен 1,5% менен атабыз. Бул обманчивое мнение. Биз анализдеп көрдүк бүгүнкү күндө. Биз кимге каршы болобуз? Биз өзүбүздүн жарандарыбызга, субъектилерибизге каршы болобуз. Аларды байытып атабыз. Бирок мультипликативный эффект менен салыштырмалуу сырткы карыздан биякта ички карыз жакшыраак. Мына 2025 сиз мына бюджеттин ээсисисиз. Эмне айырмасы бар 24төн? Кайсыл багытка же кайсыл тарапка мындай приоритет коюлду? Айырмасы эмне? Ооба, мына докладдын эң башында эле биз айтканбыз кандай жаңылыктар бар бул келе жаткан бюджетибизде. Биринчиден биз айтып атабыз, зеленая маркировка деп койдук да бүгүнкү күндө. Бул эми бүгүнкү күндө жер жүзүндө ушундай бир актуальный маселе. Ошо биздин бюджетибизде канча каражат ошо зеленый экономикага жумшайбыз деген. Биринчи, экинчи жактан жана фискальный пространство деп коебуз. Бул жанагы бүгүнкү күндө ошо жоопкерчилик көтөрүү боюнча, оптималдашуу боюнча иш кадамдар. Анан башка тармак бул сырткы мындай рынокко чыга турганда биздин мамлекетибизди көтөрө турганда мындай внимание көтөрө тургандай ошо биздин евробондтор боюнча, жаңы инструменттер, заемдор боюнча бул да ишти алып баратабыз, жана IPO-лор боюнча, жана биздин мекемелер, производство мекемелер боюнча. Анан бул
банковский сопровождение коебуз, бул бүгүнкү күндө биздин субъект аябай кичине орчундук келтирип атат. Аны биз абайлап карап беребиз. Бул казынадан сырткы чыккан каражатты кандай көзөмөлдөө күчөтүү боюнча бул механизм. Бирок бул бүгүнкү күндө биздин предприниматель жагынан көбүнчө колдобой жатат биз, анткени талаптар аябай күчтүү. Бирок эффект аябай бийик. Мына ушуну кыскача айтып кетсем. Жакшы, автоматизацияга сөз өтүш керек. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, фискалдаштырууда мына салык инспекциясы азыркыга чейин эски программа иштеп атат да. 2013-2014 коюлган. Көп мезгилде сбой болуп атат. Ушуга да көңүл бөлүп койсоңуз, анан ушундай эле бажыда ошондой экен. Бажыда дагы 1 саат, 2 саат жөнүндө сбой болуп отура берет экен. Негизги киреши булактар ушул органдар алып келгенден кийин булардын шартын түзүп, бул жакта каражат аябай оптималдаштырууну жана автоматизацияны толук жолго коюп беришет. Бул сиздин түздөн-түз милдетиңиз, ушуну эске алып койсоңуз. Рахмат.